Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир рахим. Элхамдулиллах, ассалату вассаламу аля расулиллах. Урматтуу мусулман бир туугандар. Азыркы учурда мындай бир суроо акылыбызга келет. Пайгамбар бир жубай катары, бир күйөө катары кандай эле? Же болбосо бир күйөө катары Азирет Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыздын өмүр таржымалына, жашап өткөн жашоосуна көз чаптыра турган болсок, Азирет Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам тирүүлөй Куран болчу. Курандагы бардык адеп ахлакты жашоосуна сиңирип, ааламга, инсандар жана жиндерге жеткирген акыркы пайгамбар. Куранда Бакара сүрөсүндө Астагфиру билlah, хунна либасул лакум ва антум либасул лахунна деген аят келет. Башкача айтканда, аялдарыңар силердин кийимиңер, силер дагы алардын кийимисиңер. Кийим бул адам баласынын бардык кемчилигин, ар-намысын, уяттуу жерлерин жапкандай эле аял менен эркек бири-бири үчүн Куранда эмне экен кийимдей кемчилигин бекитип, жашырып, ар дайым жакшы кооз көрсөтүп туруучу ролду ойнойт. Азирет Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам да кудум ушундай бир жубай болчу. Пайгамбарыбыздын өзүнүн куттуу хадисинде Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат, эмне дейт? Силердин араңардан ыйман жагынан эң мыктыңар, адеп ахлагы эң жакшыңар. Ал эми силердин эң кайрымдууңар аялдарына жакшы мамиле кылгандар дейт. Башка бир куттуу хадисинде пайгамбарыбыз эмне дейт? Аялдарыңарга ар дайым жакшы мамиле кылгыла, анткени алар силерге Аллах тарабынан аманат дейт. Ибн Хамбалдан келген риваятта мына ушундай хадистер келет. Пайгамбарыбыз эки дүйнө, акыркы пайгамбар, инсандар жана жиндерге жиберилген пайгамбар катары ошол эле учурда үйүнө барганда биз сыяктуу эле ата, биз сыяктуу эле күйөө болчу. Азирет Айшадан пайгамбарыбыз үйдө бош убагында эмнелерди кылат деп суралганда, алар дагы, пайгамбар дагы силер сыяктуу эле өзүнүн кийимин өзү тигип, бут кийимин өзү жамайт деген. Элестетиңиздер. Эки дүйнөгө рахмат катары жиберилген инсандар жана жиндердин пайгамбары үйүндө өзүнүн бут кийимин өзү жамап жатса, сиз менен биз ким болуп калдык дагы үйдө кожоюндук кылып, үйдө зордук зомбулук кылып, өзүбүздү үстүн көрөбүз. Пайгамбар үйдө ар дайым жылмайып жүргөн, ар дайым мээрим төккөн, сүйүү төккөн, үй бүлөсүнө бейпилдик жараткан, айланасындагыларга жалаң гана позитив энергия таратууга аракет кылган. Кандай гана көйгөй, кандай гана исламдын, мусулмандардын көйгөйлөрүн чечип келбесин, үйүнө келгенде эмне жумуш болуп атса, дароо жардам бергенге, киришкенге аракет кылган бир пайгамбардын үммөтүбүз. Келиңиздер. Биз дагы пайгамбарга татыктуу үммөт боло алыш үчүн, чыныгы толук мусулман болуш үчүн аялдарыбызга жакшы мамиле кылалы. Сүйүү менен, жакшы жол менен, ар дайым жакшы метод, туура метод менен, позитивдүүлүк менен көйгөйлөрдү чечкен аракет кылалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.